Акчаларды көтөрүп аткан, ошол көтөрүп аткан акчаларды кийин эле эмелерге карталарыбызга түшпөй калды. Элдин акчасы бул деген. Düşüp aldaşıptır dedi. Yok. Потому что al жерден адамдар шартына байлар. Үйүндө 44-кө чыгып бир казаны жок. Адам бечара ушака 2000 сом акча коротуп өзгөнүнө кантип келет. Анын мүмкүнчүлүгү жок. Бизге дагы бара албай калдык. Муногуну жол кирет кыл, муногуну чай ичкиле, муногуну суу ичкиле деп бизди шайлап ар бир райондон, ар бир айылдан жөнөтүштү. Токтогул районунун Үчтүрөк айылынан келдик. Biz Eliza буюму дүкөнүнөн мына ушу жакырчылыкты жоюу боюнча атайын ушу маалыматын көрүп түшүнүп өзүбүздүн каалообуз менен катышып ушу жакшы ийгиликтерге жеттик. Элизанын счетуна түшкөн акчаны бербей, ошону доогурунуп кармап жатышыптыр. Анан ошондуктан ошол Элиза айым келип ошол менен эсептешүүнүн астында ушундай ишке дуушар болуп отурат. Biz bu jaka gelgenibиздин себеби 8 айдан бери ушу Элиза айым бизге чоң мүмкүнчүлүк түзүп, ушу эки каттуу экенине карабай, ушунчалык элимдин батасын алайын, чоң кызматта иштебесем дагы бирке элиме пайда кылайынчы деп ушул нерсени ойлонуп, ушул проектини түзгөн экен. Ошонун артынан 3 ай 4 айдан кийин биз кошулуп, анан кийин ал убакыт дагы эртеле келет экен, аракет кылсаң, ошол мезгилде биз да белек алганга жетишип, бир туугандарыбызга да алып бергенге жетишип, курдаш дос жарларыбызды дагы артыбыздан жаздырганга жетишип, ал айткан фонд эмелерге жанагы акча салчу жерлерге акча салып, ушуга чейин аябай ийгилик иштеп келгенбиз. Элизаны ушу бул алдамчылыкка шектүү деп кармап, мыйзамсыз жерден камакка алып, боюнда бар келинди жолдошу менен ушундай бир чоң террористтей кылып кармап бирип бараткан жерин дагы видеого тартып биз көрүп атабыз. Бирок өтө өкүнүчтүүсү, ушу Кыргызстанда 6 миллион эл болсо, ошонун 2,5 миллион аял болсо, бир аял 2,5 миллион аялга жакшы камкордук жасап аракет кылып атса, бир кенедей келинди ушунчалык деңгээлде кармап Кыргыздын аялдарына кыянатчылык кылып аткан урматтуу Садыр Нуркожоев, сизге атайын убактыңызды коротуп, мынакей иш үстүндө жолго алабызбы деп, сиз ушул жерге келип, эл үчүн кызмат кылып аткан жериңизге келип, биз ушунча эл жарданып карап турабыз. Биз сизден эмнени үмүт кылат элек, эмнени суранат элек, ушул Элизанын жумушун карап, ушунукун ак экенин актап, так экенин тактап, ушунча аялдарды бизге окшогон энелериңер бар, бизге окшогон эже карындаш жубайларыңар бар. Как аял катары, эне катары бизди сыйлап, ушундай үмүтүбүздү четке какпайт деген ишеничте келип турабыз биз. Сиздерге кайтарым фонд бар. Biz деген кепилдик беребиз агачы. Потому что биз ага чейин 2ден 3дөн 5ден алып атабыз. Биздин кайтарым фондубуз бар. Биз бир жерге келип кагаз да таштабайбыз, бир жерге келип Элиза айымдын атынан деп арыз да жазбайбыз. Аны биз кепилдик беребиз агачы. Саламатсыздар урматтуу чоңдор, жана кыргыз элим, жалпы эле Элиза үй буюмуна катталуучулар, финиш алгандар, жана алам деп үмүт кылып жазылган айымдар жана мырзалар, сиздерден биздин өтө чоң сураныч. Бизден Элиза менен өмүрбегибизди чыгарып бериңиздер. Алардын эч кандай күнөөсү жок. Бул жерде канчалаган миллион үстүнөн оюн болуп жатат. Ал деген акча элдин акчасы, элге бербей койгонго акысы жок. Бул жерде болгон 360 соммен катталып элдер үй керене керектүү буюм терим алабыз деп жазылган. Если ошону Элиза алып качып кетем деген ою болгондо, мындан 15-20 күн Россияга барып, өзүнүн документин бүткөрүп келген, боюнда бар болчу 4 айлык. Ошол документ аркылуу барып эле ошол жактан акча, миллиондогон акчаларды алып качып кетпей беле. Бизге жардам бериңиздер, чоңдор. Азыр акыбалы кандай? Элизанын акыбалы өтө оор, угроза болуп жатат. 2 күндөн бери боюнда бар аялды киргизип койгон. Ата энеси, бир туугандар бирөөнү жакындатпайт. Мен бир тууган кайнежеси болом, Өмүрбектин эжекеси болом. Алыс жерден келип, мына Чалдыбардан ылдый жашайбыз. Таң атпай келип, элдин финишин таркатып, түн ичинде саат 2-3-те жетет үйгө. Элиза өзү келди. Элиза келип, акчаларды сынмай кетейин десе, сим картаңардын баары жараксыз. Акчаңар күйүп кетти. Дедейт иши кылып сим карталарды жараксыз деп айтып атпайбы? Сиздерди чакырды, бир барып коюңуздар дегенде, Элиза менен Өмүрбек эчтекен дайын жок келет бул жакка, эмне себептен чакырдыңыздар деп эле. Келгенден кийин эле силер мындай основание менен кармалдыңар. Кандай заявление жазылды десе, 600 миң 72 сомго 20 миң 600 миң 72
692 миң. Ой, 692 миң сомго бирөө жазылган имиш биздин Элиза үй буюмуначы. Ошол бала мен күйүп калдым. Элиза үй буюмунан мен күйүп калдым деп ошол бала заявление жазыптыр. Бизде ал баланын реквизит номери не совпадает. Биздин номергечи реквизиттердин бирөөсүнө. Ошонун себебинен Элиза мен Өмүрбекти кармап койду. Элиза үй буюмун токтотту. Мынакей. Кечинде сот болду. Сот болуп чыгарабыз деген саатта чыккан жок Элиза. Не себептен десек, Элиза Россия, гражданка Россия дейт эми. Бизде Кытай жашап атат. Тажик, өзбек, без гражданин, без учета, без ничего жашап атат. Туурабы? Не себептен кыргыз кызы Кыргызстанда туулуп, эми эле Россияга барып, Россиянын гражданы болуп атса эле, Кыргызстанга кайра өзүнүн туулган жерине келсе, мындай болбогон нерсе да эмчи. Биз азыр президенттин аппарат жетекчисине кирип чыктык. Бизди жакшы кабыл алды. Бизге көргөзмө берди. Биз азыр эмебизди улантабыз. Азыр дальше арыз жазганыбызды улантабыз. Биз биринчи Свердлов районунун РОВДсына барып арыз жазышыбыз керек экен. Андан кийин Элиза айымдын укугун тепселеп, эч кандай баягы медициналык жардам көргөзбөгөндүгүн айгинелеп, биз премиге сотко дагы, Свердлов районунун сотуна дагы биз арыз жазышыбыз керек. Биз улантабыз, биз буну менен токтоп калбайбыз. Буйруса ал жактан бизди жакшы кабыл алат деп ойлойбуз. Эгер дальше андан ары дагы карабаса, биз кайрадан келебиз. Эртеңкиге чейин биздин бул жерге тыштаган арызыбызды президент карап берем деп сөз берди.